Мен Жумгал районунун Куйручу айылынан келдим. Фамилиям Жаманкулова, атым Калемкан. Менин уулум Жумгал райондук ички иштер бөлүмүндө иштечи. 17 жылдан бери. Жалпы стаж 17 жылда. Биякта Жумгалда иштегени 8 жыл болгон. Анан жанакы бир Айбек деген баланы өлтүрдү деп бир 3 милиция камалбады эле ИВСке. Ошо экили ИВСте ошо балдар арагы чип, гитара чертип, кыздар менен сүрөткө чыгып интернетке кетиришиптир. Ошол интернетке кетирген күнү сен дежур болчусуң деп эле менин баламды ак жеринен күнөөлөп, мынакей бүгүнкү күнү ал иш козголуп атат үстүнөн. А мурда болсо сөгүш алган. 3 милициясы жумуштан бошоптур, 3өө сөгүш алыптыр. Анан менин уулум ак жеринен эле ушинтип үстүнөн иш козголуп атат. Мен ошоге жардам сурап келдим эле эле. Айтсаңыз, ошо уулуңуздун аты жөнү? Салморбек уулу Дайырбек. Ошо Дайырбек ошол жанагы айыпталып жаткан 3 милиция ичинде майрам күнү жанагы майрамдап түшүшүптүр деп бир сүрөт чыгып кеткен интернетке. Ошол учурда күзөттө болчу да? Ошол күзөттөсүң деп эле. Күзөттөсүң деп. Негизи күзөттө эмес беле? Негизи кайсы күнү чыгып кеткен өздөрү да билбейт. Начальниги баш болуп, зам начальниктери кайсы күнү чыкканын билбейт. А ошол 23-үндө сен болчусуң деп эле менин уулумду күнөөлөп, 23 күнү чыктыбы же башка күнү чыктыбы, өздөрү деле билбейт ал кайсы күнү чыгып кеткен. Мына бүгүнкү күнү уулумду ошо үстүнөн иш козгоп атат. 4 баласы бар, 17 жылдан бери иштейт. Жумгалда иштегени 8 жыл болгон. Ошо жардам сурап келгем да ошо. Ошол уулуңуздон сурап көрдүңүзбү? Ошол күнү негизи сен күзөт убагында турганда ошол жанагы милициялар ошо кирип алып ошо майрамдашканды сен көргөн эмеспи белең? Көргөн эмесмин дейт, мен сурагам, сурап эле атам. Көргөн эмесмин мен аны.